Ассаламу алейкум, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Мына жанагы эле өзүмдүн үйүмдүн жанында турам. Бул жерде жазында көрсөткөм бир нече жолу. Мындай бизде жаашнакай бул жерде газондор бар. Жазында адамдар отуруп эс алат көлөкөдө. Азыр эме эле отурат, күн сайын чыгып биз багында. Бул шаардын так борбору да. Кийин бизде бул жерде Кыргызстан деген магазин бар. Бул жагы дагы газон эле. Бул жерде көк чөп өсөт эле. Кийин ушул могул жерди мына көрүп атасыңар. Так шаардын так ортосунда мындай парковка кылып, мына бул жер мусор толуп кетти. Мына көрүп атасыңар, мына дом быта, көпүрө жолдон өтмөк. Бул жерге шагал төгүп, шибөңкө төгүп, Кочкоротан таксилер турат бул жерде, башка машиналар турат. Бул жак жол эле илгери. Кийин бул жак кече күн эле газон эле. Бүгүнкү күнгө уже мындай шибөңкө төгүп, чөптөрдү алып, бул жака шибөңкө төгүп, бул жака дагы парковка кылат окшойт. Бизди шаардын борбору парковка эле болуп кетти го. Өзү могул магазиндер мыйзамсыз салынган да. Негедир биз бир мэр менен бир сүйлөшкөндө мэр айткан эле. Мыйзамсыз буну алганга соттошуп атабыз, алганга аракет кылып атабыз деген. Бирок мен башка каналдардан угуп калдым, эми 100% кепилдик бере албайм. Бирок кээ бирлери айтат, бул өзүбүздүн акабыз Камчыбек Кыдыршаевичтин классташы бар экен. Роза деди атын. Ошонун магазиндеринки. Бирөө айтат, бул магазиндерди Розадан Камчыбек Кыдыршаевичтин бир өкүл баласы тартып алган, ошол айтат. Бирок мен бир ошол Ташиевке жакын адамдан уккам. Айтканымиш, алгыла буларды депчи. Алар болду, бажарамыз деген боюнча уктатып Камчыбек Кыдыршаевичте дагы эле турат булар. Бул жештер болгон менен мусор. Эми ким ташайт буну? Бул жерге парковкага келгендер ташайт да, башка шаарлардан келип, тирикчилик кылып аткандар келип, ушул жерде отуруп, таксичилик кылып, соода кылып жүрүп, келип ушул жерге ташайт мына мусорду. Шаардын борбору бул болбосо, мына көрүнбөсө эле биз жанагы кыргыздардын бир сөз бар, көзүм көрбөсө көтүм бөрү жесин депчи деген. Ошондой болуп атабы? Бул жагы эми жылдыраак эмес, бирок более-менее порядок кармайбыз. Шаар тазалап турат, муниципалдык тазалык ишканасы. Эми бул жакта көрүп турабыз, мурдагы газондор стоянка болуп, эми бара тиги газондорду да стоянка кылып ташайбы, билбейм. Кеттим Кочкоротага каттаган такси, Альфа. Илгери Кыргызстан дүкөнү Жалал Абадда эң менмин деген дүкөндөрдү бири эле, азыр дагы эле Колесион деген жанагы дүкөн. Бул жерлерде гүлдөр өсүп, розалар өсүп, адамдар отуруп келип дем алып ушул жерге кетет. Азыр эми могул дүкөндөрдү сала коюп, ушул акыбал. Тышы жылтырап, ичи калтырак болуп турат. Оюңар кандай өзү туугандар? Бул жак шаардын центринде ушундай мусор
бар жок стоянка болуш керекпи? Эми туура түшүнөм. Каяка коебуз дейт, наракта бир 200 метр, 100 метр нары жакта толтура стоянка бар. Ошол жака коюп, чеки жөө келсе болот. Сөзсүз туалетке чейин машина менен барбаш керек да. Азыр баардыгыбызда эле бирден эмес, экиден машина, 3төн машина бар үлгүлөр бар. Bir көттү bir машина алып жүрөт. Ар бир өзүбүз bir машинеге отурабыз. Bir көчүктү bir машина ташып жүрөт. 3 адам отурса болбойт бизде. Оюңарды айтсаңар, бөлүшүп койгула ушул чоңдорубузга жетсин, кандайдыр чара көрсүн. Эми акча деп акча деп эле дүйнөнү ойлой берсек, барды дүйнөдөгү тапкан нерсебизди көтөрүп кете албайбыз. Биз байпактаган кете албайбыз. Рахмат көргөнүңөргө, бөлүшкөнүңөргө, поддержка кылганыңарга, хейтерлерге рахмат. Бир жерини жедирип эле жазат, аягымы же уягымы же келбейт, келгилечи. Көрөлү, жесе болобу өзү, барбы өзү жей турган нерселер. Же нар жакта эле отуруп алып, жедирип коюп эле тилиңер менен отурасыңар. Келгиле. Комментарийге жазгыла телефондорго, сүйлөшөлү.